Эттин баасы кымбат болгону кардарларга гана эмес, сатуучуларга да терс таасирин берген. Маселен, сатуучулар мурда бир күндө 50 килограмм соода кылышса, баа көтөрүлгөндөн бери 25 килограммда сата албай жатышат. Эт кымбаттаган сайын алармандардын саны кескин азайган. Пайда алып кетабы? Пайда болот. Эт түшсө, айттамы соода жакшыраак болот да. Эл көпүрөөк эт жейт. Соода жакшы болот. Туурабы? Элген киши да эме болот да. Жакшыраак болот да. Малды кымбат алып, анан эт кымбат болот да. Мал арзан болсо, этти биз дагы түшүрөбүз да. Баанын жогорулаганын коңшу Өзбекстанга мал жаныктарынын экспорту көбөйгөндүгү менен түшүндүрүшкөн. Мындан улам өлкө аймагында этке болгон баа 30-40% чейин өскөнү байкалган. Баанын жогорулуусунун алдын алуу максатында коңшу мамлекетке экспортко чыгарууга тыюу салынган. Булар каяктан арзандасын, эми жизнь түшпөйт булар. Түшпөйсүңөр. Арзандаса жакшы ошо элдин чөнтөгүнө. Түшсө жакшы да анан кийин пенсионерлерге. Көч жебей турган эле болуп калды. Кымбат болуп атат. Мынчалык болбош керек эле негизи. Башка нерселер да кымбаттап атат. Түшүш керек. Кымбаттады эми туура келгенде туура келет. Туура келбегенде эми кичине кыйынчылык болушу мүмкүн. Азыр 430дан берип атат. 460 алып аттык эле. Көзөмөлдөөнүн натыйжасында Ош облусунун айрым аймактарында эттин баасы 30-50 сомго арзандаган. Мисалы, Араван районунда 450 сомдон сатылып жаткан эт 420, ал эми Өзгөн районунда 400 сомдон сатылууда. Ош шаарында дагы эттин баасы акырындык менен арзанатыларын бааны жөнгө салуу кызматы айтышат. Мал базарда малдын баасы түшкөндүгү байкалды. Бирок эттин баасы акырыныраак түшөт экен, анткени буга чейин алып алган малдар бар экен. Ошолордун эмеси мурун 420-430дан союп берип атса, бүгүнкү күндө 430дан фермерлер союп берип атат. Базарда сатарман көп, аларман аз. Буга кичине убакыт керек экен. Бир жума, 2 жумада чечиле турган нерсе эмес экен. Базар акырындык менен, базар өзүнүн мыйзамын, өзүнүн эмелери менен акырындап түшүш керек. Эске салсак, карантин учурунда 1 килограмм малдын эти 360 сомдон 480 сомго чейин кымбаттаган. Жогоруда базар баасын жөнгө салуу агенттигинин сөзүнө таяна турган болсок, мал эти эми акырындык менен өз ордуна келерин айтат. Айымкан Исралы кызы Азам Бузриков, ынтымак.